Ал эми экинчи суроо мына ушул соц сеттерде жүрөт. 3-чү балдар ооруканасы бар го. Ошолдо мына жаткан дарыгерлер, клиенттер жиберип атат, таракан басып кеткени боюнчачы көрдүңүзбү ошонучу? А жерде 1-2 эмес, аябай уйгушкан таракандарды мына видеолорун жүктөп атышат да. Мына космос тарыхсыз министр болуп келгенде ошол Бишкектеги канча оорукананы кыдырдыңыз, ошо 3-чү оорукананын балдардын жатканын оорукананы карап көрдүңүзбү? Себеби ата энелер тынчсызданып атат да, балдардын кулагына баягы түнкүсүн таракан кирип кетеби деп коркуп атабыз депчи. Ушул маселени көрдүңүзбү? Кандай чара көрүп атасыздар? Же орун басарларыңызды жибердиңизби? Жооп берип койсоңуз мына окурмандардын суроосу болуп атат. Мисалы 3-чү балдар ооруканасы боюнча мен да жакында эле барып келдим жана приемный отделениясына. Негизи эми ал жерде кесипкөй эле башкы дарыгер иштейт ал жагынан. Анан биздин врачтар эле көп барып атат. Негизи Бишкек боюнча мен мындай айткан жарымынан көбүн кыдырып чыктым. Жанакы сиз эметкен боюнча мен карап көрөйүн. А так келечекте азыр уже Саут фонду менен ал жерде 200 орунду заманбап больница курулат. Уже поезддисин баштадык. Ошол жерде аябай жакшы больница курулат. Уже акчасы да чечилген, азыр башталды. Жанагы сиз айткан боюнча карайын, бирок кандай деле бир очередтер болчу, бирок очередти эметиш үчүн азыр жакшы кабыл алуу бөлүмүн ачып койду башкы дарыгер. Мен өзүм барып көрдүм. Шарттын баары түзүлгөн да. Анда ийгилик каалайлы, ошо жаңы ачыла турган ооруканабызга кесипкөй өзү ишин мыкты билген биздин жарандар иштеп, ошол эки жакка тыгыз байланышып, эң негизгиси ооруларыбыз аз болсун. Рахмат тилегиңиз үчүн. Сөз Алтыбаева Айнура Тойчиевнада.